жер кодексіне атайын берене киргизилген. Ар бир жаран өзүнүн өмүрүндө бир жолу турак үй куруу үчүн жер тилкеге ээ болууга укуктуу деп. Анын алдындагы 2005 жылы 6 майда 177 токтом менен министрлер кабинети жеке менчик турак үй куруу үчүн жер тилке берүү тартиби боюнча жобону бекитишет. Бирок бүгүнкү күнгө карата саналуу эле аймактарда ошо жобо ишке ашырылды. Ошолго улам биздин жарандарыбыз жокчулуктан арзанчылыкка алданып, мына шулумдарга жабыркаланып, айыл чарба багытындагы жерлерди сатып алып, мыйзамсыз курулуштарга барды, аргасыз болду. Ошол эле шулумдардын арасынан мамлекеттик органдардын жогорку кызмат элеген кызматкерлери де бар. Алар өз кепилдигин берген. Мына ар бир айыл өкмөткө так тапшырма берилген. Ушул айылдын аймагын кеңейтүү долбоорун ишке ашыруунун алкагында кезекте турган, расмий кезекте турган жарандарды жер тилке менен камсыздандыруу. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстан боюнча 100 000 деген жарандарыбыз расмий кезекте турат. Айыл чарба багытындагы жерлердин трансформациялоо ыкма жолу менен турак жай зонасына өзгөртүү менен ушу биздин жарандарыбызды жер тилке менен камсыздасак болот эле. Ал эми райондо 3 аймакта жалпы айнчасы 120 гектар жерди даярдап жатышат. Бирок бир маселе жаралууда. Биздин президентибиздин иш башкармалыгы ошол жер тилкелерге тиешелүү тапшырмаларды түшүрүп, өз балансына өткөзүп алып, мына мамлекеттик ипотекалык компания өз курулуштарын жүргүзүп жатат. Бирок кезекте турган жарандарыбызга эч кандай артыкчылыгы жок. Аларга эч кандай жеңилдетүү жок. Бир гана ошо кезекке болгон квота берилет экен 20%га чейин. Айтор 1000 батыр түшсө 200 батырга квота берилет, төлөм акысы сөз түрүндө төлөнөт, ички ошо ГИКтин шарттары менен. Эч кандай артыкчылык жок. Ошол жер тилкени акысыз алууга үмүттөнгөн, ниеттенген жарандарыбыз ошол эле ГИКтин берген шарттары аркылуу батырлерди алууга аргасыз болуп турат. Бир адилетсиздикти айта кетейин. Бишкек Ош шаар жергесинде ГИК өз долбоорун аткарса, муниципалитет сөз түрүндө өз талабын кылат экен. 15-тен 20%га чейин үлүшүн ошол эле мэриянын балансына өткөзүп алып, мына кезекте турган жарандар болобу, муктаж жарандарга, кезексиз турак жай ээ болууга укуктуу жарандарыбызга бөлүштүрүп тиешелүү мына тескеме тапшырмалар менен бөлүштүрүп берет. Эмне себептен айыл жергесинде андай шарттар түзүлгөн жок? Бул адилетсиздик, бул калсыздык, бул бейбатсыздык.